Бисмилlah, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жакындатуучу ибадаттар бар. Пенде мына ушул амалдарды аткарып, мына ушул себептерден тутунуп, Аллах Таалага эң сүйкөндүү пенделерин катарына кошула алат. Албетте ким мына ошол амалдарды аткара турган болсо, сөзсүз түрдө Аллах Таала мына ушул пендесин жакшы көрөт. Ушул пендесин күнөөлөрүн кечирет. Кыямат күнүндө мына ушул пендесин аябай урматтуу кылат. Аны дозоктон куткарып, бейиштеги өзүнүн жаза сыйлыктарын берет. Ошондуктан пенде ар дайым кайсы бир амал Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирет экен, Аллах Тааланын райымына жакындатат экен, пенденин күнөөлөрү кечирүүсүнө себеп болот экен деп угат турган болсо, мына ушул амалга бекем болуш керек. Мына ушул амалды таштабай аткарып жүргөнү аракет кылыш керек. Бул нерседе жалкоолук кылбаш керек. Анткени инсандын бул акыреттик амалы. Бир эле акыреттик эмес, бул дүйнөдө Аллах Таала бул пендесинин жашоосуна береке берет. Бул пендени ар кандай бали кырсыктардан коргоп коет. Мына ошондуктан пенде бул нерседе жалкоолук кылбаш керек. Бул нерседе аракет кылыш керек. Мына ошол амалдардын бири, биз буга чейин 20 амалды айтыппыз. Бүгүн 21-чи амал экен. Ар бир амалды аткарууга аракет кылайлы. Ошол нерсеге амал кылып, ар дайым бекем болууга тырышалы. 20 амалдын бири Аллах Тааланын сүйүүсүнө бизди киргизип кое турган болсо, Аллах Тааланын сүйүүсүнө бизди жакындатып кое турган болсо, бул биздин кыямат күнүндөгү түбөлүктүү утушубуз болот. Эми бул дүйнөдө эле инсанга мындай иш кыла турган болсоң, сага ушунча байлык берилет экен, мына ушундай нерсе сага болот экен деп кандай бир дүйнө кызыкчылыктарын айта турган болсо, пенде ага ар дайым бекем болот. 20 эмес, бир 5ти 2-ни айта турган болсо, мына ошону дагы изденип, тытынып ошого бекем болот да. Ал эми инсан бул акыреттик амалында жеңил карабаш керек. Дүйнө бул өткөнчү дүйнө. Кайсы бир убакыт келбесин, сиз дүйнөнү таштап кетесиз. Бирок акырет бул түбөлүктүү жашоо. Ошондуктан түбөлүктүү жашоодо сизди бейишке жакындатуучу, кыямат күнүндө Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болуп, бейишке киргизүүчү амалдарды уккан кезде сиз аракет кылышыңыз керек. Мына ошол нерсеге бекем болушуңуз керек. Мына ошол амалдардын бири, бүгүн 21-чиси, бул тахмид. Тахмид дегенибиз бул Аллах Таалага мактоо айтыштык. Алхамдулилlah деген сөзү менен. Алхамдулилlah деген Аллах Таалага мактоолор болсун. Аллах Таала өзү жалгыз гана мактоого татыктуу болгон зат деп, ар бир келген неаматка Аллах Таалага мактоо айтыштык. Эми Аллах Таала өзү затында хамид болгон зат. Аллах Тааланын ысымынын бири Аль-Хамид, макталган зат. Аллах Таала бул калайык калктын баарын жарата электен алдын эле мактоого татыктуу болгон зат. Өзүнүн затында макталган. Ар бир кылган ишинде Аллах Таала макталган зат. Эгерде жер бетиндеги пенделер Аллах Тааланы мактоо кое турган болсо, анда асмандагы периштелер, башка жандыктар жана жансыздар Аллах Таалага мактоо айта берет. А эгерде периштелер дагы, башка жандыктар дагы Аллах Тааланы мактоо кое турган болсо, Аллах Таалага тасбих айтпай кое турган болсо, Аллах Таалага ибадат кылбай кое турган болсо, Аллах Таала өзүнүн нафсысында хамид болгон зат, эчтеге муктаж эмес. Инналлаху гониюн хамид. Аллах Таала бай болгон, муктаж эмес болгон, жана макталган зат. Аллах Таала өзүнүн байлыгында эч кимге муктаж эмес. Эч бир жараткан макулуктун тасбихине муктаж эмес. Аллах Таала мына ушундай болгон зат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, биздин көзүбүзгө көрүнгөн дагы, көрүнбөгөн дагы неаматтардын баары бул Аллах Таала тараптан бизге келип жатат. Биз мына ушул нерселерди сезе билип, Аллах Таалага мактоо айтышыбыз керек. Аллах Таалага шүгүр билдиришибиз керек. Аллах Таалага ыраазычылык билдиришибиз керек. Бул неаматтардан тамак неаматы, суу неаматы, ден соолук неаматы, мал мүлк неаматы, бала чака неаматы, өмүр неаматы, көрүү неаматы, угуу неаматы, басуу неаматы, жана башка биз буларды айтып аягына чыга албайбыз. Ушул ар бир неаматка инсан ыйгырыш керек. Аллах Таалага шүгүр билдириш керек. Аллах Таалага хамд айтыш керек. Алхамдулилlah деш керек.
Жада калса инсанга бир сыноо, кыйынчылык келген болсо дагы мына ошол нерсеге мактоо айтыш керек. Альхамдулилля деп. Анткени мына ошол сыноону Аллах Таала жиберет. Аллах Таала ар бир аткарган ишинде мактоого татыктуу. Аллах Таала бир нерсени кыла турган болсо жөн эле жасап койбойт. Өзүнүн Хаким деген ысым менен, данышмандуулук ысым менен жасайт. Сыртынан сизге жаман көрүнгөнү менен бирок анын акыбети сизге жакшы болушу мүмкүн. Кандай бир сыноо келген болсо, бир мал мүлктөн ажырап калган болсоңуз, же бала чагадан ажырап калган болсо, же ден соолугунан ажырап калган болсо, же дагы башка бир тагдырдан ушундай бир сыноолор келип, оор күнгө туш болуп калып турган болсо, буга инсан мактоо айтыш керек. Анткени Аллах Таала бир нерсени бергенде дагы мактоого татыктуу, жана бир нерсени Аллах Таала алып койгон кезде дагы мактоого татыктуу. Аллах Таала мына ушундай данышман болгон зат, мына ушул нерсени сөзсүз түрдө сиздин бир пайдаңызга Аллах Таала ушул нерсени кылат. Эгерде ошол келген бале кырсыкка сиз Аллах Таалага мактоо айта турган болсоңуз, Аллах Таала анын ордуна сизге соопторду берет. Сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет. Сиздин даражаңызды көтөрөт, сизге кыямат күнүнө бейиш берет. Бул нерседе пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринде убада берген. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар дайым Аллах Таалага мактоо айтайлы. Аллах Таала өзүнүн пендесине кээде сынап кедейлик берет. Кедейликте Аллах Таала хикматтуулук, данышмандуулугун берет. Кээде Аллах Таала пендесин сынап байлык берет. Пендени сыноо үчүн берет. Ушул берген байлыкка мага мактоо айтабы, мага шүгүр билдиреби же шүгүр билдирбейби деп Аллах Таала ушундай байлык берип сынайт. Эгерде пенде мактоо айта турган болсо, сыноо берет, сыноого келгенге сынып калбай ошол нерсеге шүгүр билдирип жүрө турган болсо, анда Аллах Таала бул пендесинин даражасын көтөрөт, бул пендесинен ыраазы болот. Демек, тахмид деген экен, ар бир абалыбызга Аллах Таалага мактоо айтыштык. Тахмид бул бир эле келген неаматка айтылбайт. Тахмид Аллах Тааланын ушундай улуктугуна, Аллах Тааланын ушундай аруу таза зат экендигине мактоо айтылат. Альхамдулилля деп Аллах Тааланы, кайсыр пенде Аллах Тааланы жакшы көрө турган болсо, Аллах Тааланы сүйө турган болсо, муну ошол сүйүүсү үчүн, Аллах Таала мына ушундай улуу болгон зат үчүн Аллах Таалага мактоо айтат. Муну деп коет? Алхамд деп коет да. Тил менен ар дайым ушул хамд айтылат. Хамд бул жүрөктөн чыга турган сөз. Жүрөктөн чыгып айтыла турган мактоо сөзү санаа болуп эсептелинет. Ошондуктан пенде келген неаматка дагы, келген кырсыкка дагы, балеге дагы Аллах Таалага ар дайым мактоо айтыш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде айтат: "Ажабалил амрил муъмин." Момундун иши өтө таң калыштуу дейт. "Инна амраху куллаху хайран." Анын бардык иши жакшы. "Ва лайса зака ли ахадин илля лил муъмин." Бул нерсе момунга гана берилген дейт. Эгер дагы жакшылык келе турган болсо, буга шүгүр билдирет. Бул ал үчүн жакшы. Эгер дагы мусибат, кырсык келе турган болсо, ага сабыр кылат, бул да ал үчүн жакшы дейт. Демек, момун адам жакшылыкка дагы, жамандыкка дагы Аллах Таалага мактоо айтып, шүгүр айтып жашайт экен. Аллах Тааланын тагдырына нааразы болбойт экен. Ага шүгүрсүздүк кылып, өзүнүн жашоосуна бир нааразы болбойт экен инсан. Ал инсандын ден соолугу начар болуп калса деле, оору келип калган болсо деле, альхамдулилля, Аллах Таалага мактоо болсун деп, ушинтип мактоо айта турган болсо, албетте бул нерсе пенде үчүн жакшы экен. Эми мунун фазилеттери тууралуу келе турган болсок, аябай көп хадистер келген. Биринчи эле ошол келген тагдырга сабыр кылыштык жана ага мактоо айтыштык тууралуу келет. Аввалу ман юдa'ил жанна алхаммадуна дейт. Бейиши кыямат күндө эң биринчи кире тургандар дейт. Эң биринчи чакырылуучу адамдар дейт. Аллах Таалага мактоо айтуучулар дейт. Алар кайсы учурда мактоо айтат дегенде, аллазина яхмадуна Аллаха ала сарраи ва дарра дейт. Аллах Таалага жакшы күндө дагы, жыргап жашап аткан күнүндө дагы, бай болгон күндө дагы, ден соолугу чын болгон учурда дагы, бир нерсе утуп жеңишке жеткен кезинде дагы, ва дарра дейт. Кыйналып калган күнүндө дагы, ооруп жаткан күнүндө дагы, бир ден соолугун ажырап майып болуп калса дагы дейт. Аллах Таалага мактоо айткан адамдар дейт. Мына ушулар кыямат күндө эң биринчи бейишке чакыруучу адамдар дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын тагдырында сөз түрү жакшылык бар. Биз бул нерсеге мактоо айтышыбыз керек. Аллах Таала берген, Аллах Таала сизге бөлүп берген рызкыга сиз каният кылышыңыз керек, ошол нерсеге мактоо айтып жашашыңыз керек. Жана инсан ошол кедей боло турган болсо, ошол нерсенин дагы жашоосун жашыртканы дагы аракет кылыш керек. Бул нерседен мактоо айтылып отур деген нерсе келип чыкпайт. Бирок ошол нерсеге каният кылып, сабыр кылып, шүгүр кылып жашай турган болсо, Аллах Таала мына ушундай нерселерди ыралойт. Кыямат күнүндө мына ушундай бейиштерди берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай эле.
Пайгамбар салам эгер жакшы иш боло турган болсо, "Алхамдулиллахи лази би ни'мати татимус солихат" деп айтчу дейт. А эгерде жамандык боло турган болсо, "Алхамдулиллахи ала кулли хал" бардык абалда Аллах Таалага мактоо болсун деп мына ушинтип айтчу дейт. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет. Бул хамд дуа. Дуалардын эң жакшысы афдалул дуаи алхамдулиллах дейт. Дуалардын эң афдалу, эң артыкчылыгы бул не дейт? Алхамдулиллах сөзү дейт. Жана алхамдулиллах сөзү бул инсандын күнөөлөрүн кечирилип кетүүсүнө себепкер болот. Жана бул сөз Аллах Тааланын райымына жакындатат. Жана ким хамд айта турган болсо, алхамдулиллах деп айта турган болсо, мына ушул сөздү, мына ушул зикирди периштелер жазууга шашылат. Бири-биринен атаандашып, бири-биринен жарышып, мына ушул сөздү мен жазам деп бири-биринен жарышат. Бул тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ошол намазда турган кезде бир киши төмөндөгү сөздү айтат. Раббана ва лакал хамд хамдан катиран таййибан мубаракан фи. Аллахым сага мактоо болсун, сага мактоо болсун, ушундай таза мактоолор болсун, берекелүү болгон өтө көп мактоо болсун деген кезде Пайгамбар салам намаз бүткөн соң жанагы сөз айткан киши ким дейт. Ошондо бир сахаба мен дейт. Ошол сөз айткан кезинде көрдүм дейт. 30 паланча периште сенин сөзүңдү биринчи болуп мен жазам деп талашып жарышты дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, хамд сөзү мына ушундай периштелер анын соон талашып жарышып жаза турган сөз экен. Жана хамд сөзү бул садака болуп эсептелинет. Жана хамд сөзү бул Аллах Тааланын ыраазычылыгына жеткирет. Жана дагы башка хамд сөзүнүн бул фазилеттери аябай көп. Инсан ошондуктан турганда, жатканда, ар бир ишти баштаар алдын, тамак жеп бүткөндө, кийим кийгенде, кийим чечкенде Аллах Таалага мактоо айтышы керек болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы инсан ар бир мажлисте кайсы бир жерге отура турган болсо, ошол жерде шарий сөз болсун, жаба башка бир сөздөр болсун, ошол жерде сөзү кылып бүткөндөн кийин дагы, сөз аяктагандан кийин дагы Аллах Таалага мактоо айтыштык бул жакшы болуп эсептелинет. Мына ушу менен сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызды өзүнө көп мактоо айтуучу пенделердин катарында кылсын. Жана кыямат күнүндө баарыбызды дозок отунан арылтып, Фирдаус а'ла бейишинде пайгамбарлар менен, сахабалар менен чогуу кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.